Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2019 жыл 13 май. Кудай бөлүп мынакей Аллахтын жардамы менен, ушу Боркей бир туугандардын жардамы менен ушул Бегимай деген биздеги тизмеде турган келиндин үйүндө отурабыз. Эң жакшы кабар бар, Кудай буйруса. Бегимай деген келин бизге 1 жыл мурун тизмеге турган. Ушу 5 баласы менен калган. Мынакей өзүңүздөр дагы азыр таанышасыздар. Бегимай, мынакей Боркей бир туугандар, Бегимайга биз швейный машина БУ алып берген болчук. Бегимай менен договорлошконбуз, Бегимай. 3 айга дегенбиз, 3 айга карыз алып бергенбиз 9000 сомго. Бирок бул келин молодец, тың экен дегендей, 1,5 айда 1 ай 10 күндө төлөп койду. 1 ай 10 күндө 9000 сомду алып келип берип койду бизгечи. Анан Кудай буйруп мынакей азыр иш кылып атат. Бегимай, сен өзүң жөнүндө бир тааныштырсаң, өзүң азыр кандай, жашоолоруң кандай, кимдин үйү, эмне кылып атасың, кандай тиричилик кылып атасың азыркы учурда? Азыркы учурда 5 баланын апасымын. Жолдошум өтүп кеткенден башка жерге жумушка кире албатчымын. Колумда жаш балам бар болчу, ошондуктан ойлонуп бул швейный машина оюма келип, Мелиске кайрылгам. Мелис швейный машина сатып алыптыр деп, анан буйруса Кудай кааласа 3 айга алган болчумун. 1 ай 10 күндө акчасын берип бүттүм. Анан азыр үйдө отуруп алып мен постельный бельелорду, мындай постельный белье. Бул 2 кишилик ошондо? Булар 2 кишилик да бар, детский да бар, 1 кишиликтер да бар да. Дагы мындай жолуктар. Анан кийин мынау эмне мынау? бул Супра, буну кыздарга сепке деп көп аябай заказ кылышып. Супра деген бул жанагы ун салып эметкен да, постоянно турат. Жай болуп, борсок камыр жайгангачы. Жакшы экен. Мына кыргыздардын экен да бул. Будан бир күндө 12 штук сатып, бир күндө 4400 сом. Таптым буйруса. Анан ошону эле материалынан машинанын чехолу бар. Анан менде дагы мындай материалдардан шарп, мындай жолуктарды тигип атам азыр. Жолуктарын канча сомдон булар? Булар 100 сомдон, 200 сомдон. Жолуктарын бир байлай тургандары 100 сомдон. Монда жастык тыштарым бар. Машалла, жакшы. Мына сүйрүү деп. ХБ да материалдар. Булар ХБсына жооп берет. Анан мунун сүйрүүсү 70 деп 4 буруштугу да бар. Бунун мондай светтери да бар. Мындан көп аябай түрлөрүчү. Ким материалдарды тандашып, ошого жараша тигип берет. Бир күндө берип коет. Детский дагы юбкалар тигесиңби? Детский юбкалар бар мондай. Мына заказдар да болот. 0 класс, 1 класс, 2 класстарга кете берет экен да. Булар кызыл, сарылары жакшы өттү, 0ойлорго. 1 класстарга Альпы майрамгачы. Монда детскийлерди тигип атам азыр. Азыркы учурда ушу иш убактысында келдиңер да. Сен өзү заказ буйрутма аласың да? Ооба, алам. Ким аркылуу, кантип интернеттен рекламаласыңбы? Кандай кыласың сен рекламаларды? Ооба, интернеттен реклама кылам. Биринчи реклама кылган билбечимин. Чынаржы аркылуу үйрөнүп, анан телефондон заказ алам. Анан машинанын чехолун 3 күндө берип, тигип бүтүрөм да. Өзү дагы мындан сырткары дагы кошумча жумуштарды кыласыңбы? Мындан тышкары төшөктөр тигилип атат. Жок, негизи бул швейный машинанын сырткары дагы. Мындан башка Не иш кылам, кыласың? күндүзү кечке жумуштар, ар кандай заказдарыбыз бар, ошолорду бүтүрүп башка иштейм, только кечинде гана да. Жо, сен мисалы үчүн салат жасайсыңбы, же борсок бышырасыңбы дегендей мына. Болен балыктарды куруп Тойлорго заказ алат экенсиң да, тойлорго салат. Заказ алам, салаттарын. Ошолорду бышырып, күндүз ошолор менен убактыбыз өтсө, кечинде швейный машина менен. Эми азыр 5 баланын багышта кыйын да. Ооба. Аларды караш керек, кийиниш керек, анан жеңе бар, Анда ичкени бар. үйдө квартирант болуп турам. Бул да квартирасың да, өзүңдүн үйүң жок. Өзүм Жолдошуң үйү болгон эмес. жок болгон эмес, ошон үчүн мен ойлонуп ушу швейный машина менен 1 жылда буну алганыма январда алгам, февралда берип бүттүм. Ошодон бери бул акчасын актап койду да. 4 эсе 5 эсе алып. Мынакей Боркей бир туугандар, биз постоянно аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге биз азык түлүк менен көп жардам бериши келе.
Анан азыркы учурда биз азык түлүктөр токтоткон жокпуз, берип атабыз, бирок көп басымды биз биздеги тизмедеги адамдарга жумуш менен камсыз кылуу деген бир программа ачтык. Азыр буюрса ушул ишке ашып кетип атат. Буюрса ушул биздин эң биринчи алгачкы ишибиз жумуш менен камсыз кылуу деген биринчи максатыбызга жеттик. Мына Кудай буюрса 5 баланын энеси, 5 баланы эми элден кем кылбай, жей турган нерсесин жедирип, ичирип, мынакей квартирант болуп жашап атат. Садикке да кирип калдык, эми садиктин акчалары дагы суу пул квартплатабыздын акчасы чыгып атат да, шейни машинаданчы. Ошон үчүн мынакей Бегимай аз көрсөтүп кетти өзүнүн колунан келген чеберчиликтерин, эмне тиге алат, эмне кыла алат. Мынакей сиздер деле ошол кызга заказ кылсаңыздар болот да. Биз видеонун түйүнүн номерлерин жазып коебуз. Ошондон заказ алып, буйрутма алып, өзү менен дагы түзмө-түз байланышсаңыздар болот.